Ай жөнүндө түшүнүк. 1959 жылдан баштап СССР жана АКШда айды ар тараптан изилдөө максатында ар кандай түрдөгү 50дөн ашык космостук ракеталар айды көздөй учурулган. Айрымдары айдын жанынан өтүп кеткен, кээ бири анын жасалма жандоочулары болуп калышкан. Үчүнчүлөрү айдын бетине конуп, жерден берилген башкаруу боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Алардын ичинде айга конуп, андагы заттардын үлгүлөрүн алып, аны кайра жерге жеткирүү максатындагылардан да болгон. Мисалы, СССРде 1970-жылдын 12-сентябрында Луна 16 корабли учурулган. Ал айга жумшак конуп, андагы заттардын үлгүлөрүн жерге алып келген. Ошол эле жылы 10-ноябрда жерден Луна 17 учурулуп, ал Мария Дождей аймагындагы биринчи луноходду жектирген. Ошондой эле 1973-жылдын 16-январындагы Луна 21 айдын бетине автоматташтырылган лаборатория луноход 2-ни алып барган. Луна 24 орнотулган бургулоо аппараты 1976-жылдын 9-августунда учурулган. 2 метрге жакын тереңдиктеги заттардын үлгүсүн алууга мүмкүндүк берип, аны жерге жеткирген. Айды изилдөөдө АКШнын окумуштуулары да чоң ийгиликтерге жетишти. 1972-жылдын декабрында 1969-жылы баштаган Аполлон программасы ийгиликтүү иш жүзүнө ашырылды. Бул программа боюнча 12 адам айдын бетинде 300 саатча болушту. Анын 80 саатын айдагы кабинанын сыртында өткөрүштү. Айга илимий аппараттардын комплекси, сейсмометр, магнитометр, лазердик чагылдыргычтар орнотулду. 1959-жылы Советтик космостук станция айдын жанынан учуп баратып, биринчи жолу жерден көрүнбөгөн айдын аркы бетин сүрөткө тартып алган. Айдын аркы бети көрүнгөн жагынан принципиалдуу деле айырмаланбайт, бирок анда деңиздик чуңкурлар аз санда кездешет. Ай бул жердин жандоочусу, табигый жандоочусу. Ал жерге жакын асман телосу болуп эсептелет. Анын радиусу 1737 километрге барабар. Массасы жердин массасынан 81,3 эсе кичине. Ал эми тыгыздыгы жердин тыгыздыгынан 1,5 эсе аздык кылат. Айдын бетиндеги эркин түшүү ылдамдануусу G барабар 1,63 метр секунда квадрат. Башкача айтканда, жер бетиндеги караганда 6 эсе кичине. Демек, каалагандай нерсенин айдын бетиндеги салмагы жердегиге караганда 6 эсе жеңил болот. Айда күндүн кыйкаланган нурларын азайтып тозуучу жана космостук нурлардан, ошондой эле майда метеорлордун агымынан коргоочу атмосфера жок. Анда булут да, суу да, тумандар да, радуга да жок. Айда суу булаарынын жана атмосферанын жоктугу анын бетинде жүргүзүлгөн түздөн-түз өлчөөлөрдүн негизинде далилденген. Айдын бетинде күндүзгү жана түнкү температуралардын кескин өзгөрүүлөрү атмосферанын жоктугу менен эле түшүндүрүлбөйт. Ошондой эле айдагы күн менен түндүн узактыгы биздин 2 жумага туура келген. Байкайсың тийгизет. Айдын күн нуру тийип турган четиндеги температура +120 градус Цельсийге барабар. Ал эми анын карама-каршысындагы түнкү жарым шаарында -170 градус Цельсий. Ай күнүнүн бирөө өткөнчө температура мына ушундай өзгөрөт. Куралданбаган көз менен деле айдын бетинен ачык аймактарды, материктерди көрүүгө болот.